Биздин кайрымдуулук мамлекеттин ичинде иштеп аткан кайрымдуулук фонддордун жеринде bir айылда 10 айыл болсо, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10-дон, 6-дан, 7-ден, 4-төн, кеминде bir 4-төн ар bir айыл өкмөттө мечиттер бар. Ошол мечиттер дагы тарбия берүү багытында болуп аткандан кийин bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби bir айылга bir мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен, эл менен жолугуп, сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Себеби ошол молдолор деле bir жерде мечитин окуй берсин, калган мечиттердин имараттарын пайдаланып балдар бакчасы кылып уюштурганга эл деле колдойт. Себеби мен буну чындыкка таянып туруп айтып атам. Жеринде сүйлөшкөндө аялдар мага ушундай сунуштарды беришкен. Анан мен аларга айткамын. Силер мага айткандан мурун ошол жергиликтүү молдолор менен сүйлөшкүлө, аксакалдар менен сүйлөшкүлө, силер сунуш берсеңер, анда биз колдоого алайлы дегенбиз. Ошондуктан ушунда ашыкча мечиттерди балдар бакчасы кылып пайдалансак, бул пайдасы көбүрөөк болот. Анан айылдарда өзүнө керек болгон мечиттерди калтырсак болот да. Муну эл деле колдосо керек, карапайым элчи. Себеби бош эле турат имараттарчы.